Ушул күндөрү Манас шаарында Манас эл аралык кубогу өтүп жатат. Анда 23 жашка чейинки күчтүү делген Иран, Орусия, Бахрейн жана Кыргызстан командалары катышып жаткан кербези жана дал ушул командалар эң мыкты кызыктуу делген беттештерди Курманбек стадионунда өткөрүп жатат. Ушул эле командалар январь айында Азия кубогунда Сауд Арабиясында мелдешке чыгышат. Бул эл аралык турнир Манас шаарына чыныгы футбол майрамын тартуулады. Мелдештин алгачкы күнү расмий ачылышы өтүп, шоу программа менен коштолуп өттү. Оюн талаасына Иран менен Орусия чыгып, ал эми экинчи беттеште Кыргызстан Бахрейн беттеши өттү. Кыргызстан 2 оюнда 2 жолу жеңишке жетишти. Өзгөчө экинчи турдук оюнда Иранды 2-1 эсебинде утуп, күйөрмандарды өзгөчө кубантты. Мына ушундай футболдук атмосфера бул күндөрү Манас шаарында болууда. Мелдештин катышуучулары Манас кубогу жогорку деңгээлде өтүп жаткандыгын айтышты. Хорошая атмосфера футбольная. Видно, что люди любят футбол в городе. На вашу команду приходит почти полный стадион. Поэтому я думаю, что вы его делали для своих людей. И эта цель, она достигнута. У вас хорошая, крепкая команда, боевитая. Поэтому заслуженно играет условно в финале. Поэтому я думаю, что будет интересный футбол. И зрители будут хорошо поддерживать, наверное, вашу команду. Поэтому это дополнительное преимущество вашей команды. Нам очень все нравится. Во-первых, то, что это турнир, потому что последние все матчи у нас были просто товарищеские. Здесь как бы и есть за что бороться, за первое место, как бы вот. Поэтому это все очень хорошо. Плюс атмосфера приятная, стадион, организация, все на хорошем уровне. В принципе, мы как знакомы с Кыргызстаном, как бы с этой культурой, как здесь любят футбол, как болеют. Также, когда смотрели матч вот последний Иран-Кыргызстан, как бы там посмотрели, трибуны были полные, очень приятная атмосфера, поэтому все оправдало свои ожидания. Thank you so much. First of all, I would like to say thank you very much. Биринчиден бизди жылуу тосуп алгандыгы үчүн Кыргызстанга ыраазычылык билдиргим келет. Жакынкы 4 айдын ичинде экинчи жолу келип жатканыбызга абдан кубанычтабыз. Бул жакта футболдук атмосфера, турнирдин өзү да сонун. Буга чейин 2 беттеш өткөрдүк, дагы бирөөсү калды. Буюрса, биз жасап жаткан нерселердин баары келечектеги өнүгүүбүзгө салым кошот. Ал эми биз ар дайым атаандаштарыбызга каршы беттештерде лидер болууга аракет кылабыз. Белгилүү болгондой, Орусия менен Кыргызстан таптакыр 2 башка командалар. Бизге ушундай турнирлер керек болчу. Ошондуктан биз бул жердебиз. Эртеңки оюнга келсек, биз күчтүү атаандаш менен таймашабыз. One game, so it will be a good game for us and a good test for us to test ourselves. To thank you for the good hospitality. We're enjoying the tournament here. Алгач уюштуруучуларга чоң рахмат айткым келет. Бул турнир бизге абдан жакты. Бул акыркы айлардагы экинчи турнирибиз. Биз күчтүү атаандаштар менен оюнуп жатабыз. 2 команда Азия кубогуна даярданып жатышат. Албетте, биз үчүн бул кийинки айда баштала турган Перс булуңу кубогуна жакшы даярдык. Тилекке каршы буга чейинки 2 беттеште жакшы ойнай алган жокпуз. Эртеңки таймашта биз өзүбүздү көрсөтүшүбүз керек. Бул оюн биздин эмнеге жөндөмдүү экенибизди далилдөө үчүн жакшы мүмкүнчүлүк. To show ourselves and prove what we have tomorrow. Первый раз мы тут играем, и для нас это, можно сказать, удачно, и поэтому, чтобы мы больше играли здесь и радует тоже наши болельщики. Это, чтобы мы посмотрели, на какой уровень мы находимся. Чем больше такие игры, чем больше мы будем расти, как и тренера, как и руководство, и как и футболисты, поэтому для нас только идет на пользу. Да, они сразу переключили на сборную, и за это я благодарен им, что они профессионально свои дела сразу переключали и дают на каждой тренировке и на каждой игре по максимуму. Манас шаарында биринчи жолу келип, бул курама команда менен келип ойноп атабыз. Арабастан бизге күйөрмандарга чоң рахмат. Бишкектен бери келип колдоп, аябай сезилди бизге. Өтө жардам берди деп ойлойм Иран менен оюнда. Эденде оюнга, стадионго келгенде эле уже сезилип баштады. Ишенибиз жакшы, өзүбүзгө ишенебиз. Недегенде биз уже Азияларда көп командалар менен ойнобуз, топ командалар менен. Ар дайым аракетибизди кылабыз. Утуш үчүн биз анткени
Мен ойлойм, Азияда любой команда менен эле ойной алабыз деп. Чечүүчү беттештер 18 ноябрда Курманбек стадионунда өтөт. Анда Иран Бахрейн менен ойносо, Кыргызстан Орусия менен биринчи орун үчүн кескелет. Алга биздин жаштар, алга Ак Шумкар.